Урматтуу көрөрмандар, кече өзүңүздөр билгендей, Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайда директор кабинетин Самара Каримова милициялар менен келип ачкычын ачып, мектеп жамаат тарабынан ал кабинет жабылган болчу. Самара Каримова милиция кызматкерлери менен жана ошондой эле ачкычты ача турган кишилер менен, усталар менен келип эшикти ачып, ачкычтын мындайча айтканда замогун алмаштырып кирген болчу. Азыр мугалимдердин айтымында эртең менен кайра милициялар менен келип директор кабинетине азыркы учурда окуу жайдын жыйындар залында азыр мугалимдер топтолуп жатышат. Азыр мугалимдердин өзүнөн комментарий алсак, саламатсыздарбы эжекей? Эжекей, саламатсызбы? Сиз эфирдебиз. Айткан деле сөз бекер экен. Бул Самарага сөз таасир этпеген. Дүйнөгө болгон. Азыр эжеке ошондо кайра эртең менен кайра келдиби? Кандай болду? Эртең менен келип отуруп, бирок эч ким аны признавать этпейт директор катары. Биз аны бир күндө отургузбайбыз. Директор болбойт. Азыр коллективный профсоюздун жыйналышы жасап, коллективный кайрылабыз, кайрылчу жерлердин бардыгына. Керек болсо президенттер. Президенттин өзүнө да кайрылабыз. Самараны бир күндө отургузбайбыз биз. Самара ойлонбой эле койсун, үмүтүн үзүп койсун. Апелляцияга беребиз, анан тышкары эгерде биздин үстүбүздөгү министерство кыймылдабаса, башкалары кыймылдабаса, биз өзүбүз барчу жерге жөөдө барып туруп арызданабыз. Замбосламага де. Бирөөнүн эркек атына келип мага мына мен эмне болсам десе отургузуп коебуз деп бул мамлекет неме эмес да, менчик неме мектеп эмес, менчик училище эмес, бул мамлекеттик окуу жай. Анан кийин Самара деп эле асалдын эркек атына училищага отургузгуса отура береби? Бул мурдагы жылы немеге музейге алып барып койду. Анан кийин башка жака алып барып койду. Мейли мамлекеттик сыйлыктарды бере берсин, акчага сатып ала берсин, бирок мына мамлекеттик кызматка бар жок нерсени билген, коллектив менен иштеген, эмгек стажы бар, билим деңгээли, диплому дал келген ушул окуу жайга жарай турган болсодан кийин коюш керек да, биздин немелер каякты карап жатат билбейм азыр. Ошондуктан Самараны биз отургузбайбыз. Коллективный бардыгы каршы. Эч ким Самарага неме кылган жок. Самара отурбайт, үмүтүн үзө берсин. Каршы эч ким кылмайт. Бүгүн эртең менен деле кайра келди, кандай болду ал? Эшикти бузуп кирди, баскынчылардай баягындай милицияларды. Эгерде мугалим бир мугалим туруп атат десе, ошончо милиция келбейт эле. Милициялардын коштоосунда бир күнү дагы Секимов келгенде биз киргизбейбиз десек, почти 20га жакын милицияны алып келишти. Анан кийин биз айттык, милициялар бизди камап салгыла, милицияларга мейли биз Самара үчүн камалса камалайлы, Самаранын укугун коргой бергиле. Жөнөкөй байкуш мугалимдерди эмнеге коргойт эле, бере турган акчасы жок болсо, ман немесинин саунасы жок болсо, олорду ыраазы кыла турган чайканасы жок болсо, мугалимдер эмне кылсын байкуштар, көчөдө жүрө берсин анда. Самаранын укугун коргой берсин, милициялары да коргосун, министри да коргосун, соту да коргосун. Биздин Кыргызстанда ушундай эле акыбал өтө начар болуп калдыбы дейм да, таң калам ушундай. Азыркыга чейин реакция кылбай атат. Биздин арызданганыбызга кимдерге гана жазбадык, министерствого жаздык, президентке жаздык, Ташиевке жөнөтүп атабыз, башкаларына жөнөтүп атабыз. Бир да реакция жок. Самаранын бир арызына кече сразу мына милицияга кайрылган экен, мени мугалимдер киргизбей атат. Муналарды айдап кел деген экен, бизди келип милициясы айдап барам деп атат. Биз барбайбыз дедик, тергөөчүсү келсин алдыбызга, келип тергесин дедик. Ошондон кийин анан келип милициялары менен, ошол милициялар менен келип эшикти бузуп кирип атат. Бул деген бул ушул законго туура келет балам, өзүң айтчы. Туура келбейт да. Эжеке кече Самара Каримова өзү эме деп атпады беле? Анан Самара Каримова болсо жанагындай немелерге, Фейсбукка, башкаларга мен уже иштеп атам, коллектив кабыл алды. Коллективден 12 эле аял каршы, 12 эле адам деп атат. Мына көрүп атасың, 12 экен, жаканча экен. Да, көп келе. Темне 12 эле аял берген. Самаранын жалганчылыгы ушунчалык чыгып атат. Эми элдерге эмне кеткен? Эшикти бузуп
киргени кайрадан Фейсбукка чыкты. Кече мен иштеп атам, монтатам дедилер. Анан жанагы директорубуз ушул убактылуу иштеп аткан директорубуз болсо, эми ошого жүктөп атат. Ошол мени мугалимдерге төңкөрүп неме кылып атат деп. Мындай жалган. Биз директор ал өзү жөн эле кетип калды, Самара келсе, а биз өзүбүз каршыбыз. Мугалимдер баардыгыбыз каршыбыз. Самараны ушул жерге 1 саатта отургузбайбыз, бизге директорлук кылып. Үмүтүн үзүп коёсуң. Самара үчүн биз до конца барабыз. Барчу жерге жөө да басып барабыз. Керек болсо Бишкекине чейин жөө басып барып туруп, ушу Самараны биз иштетпейбиз. Жаштардан оюңарды айтып, профсоюздун собранияны отабыз. Азыркы бүгүнкү жыйналышыбыздын эмеси каралуучу маселе негизи эле ушул биздин окуу жайга ушундай өзүнүн каалоосу менен каалап калган экен. Эмне үчүн Самара Каримова 2 жылдан кийин арызданса, ошонун 2 жылдан срогу өтүп кеткен немесин караган соттун ишин, анан кийин Самара бизге директор болбосун деп ошондой маселе, Самаранын кыскасы маселеси бизге директор болуп келишкенбеши. Бир ушул маселе, бир эле ушул маселени тегерегинде сүйлөйбүз. Оюңуздарды айтсаңыздар. Эгер профсоюздук чогуш болсо, мыналар тартып интернетке түтө ойлоп өзүнчө сүйлөшөбүз да. Биз булардан чыгып тургула. Жанагы сүйлөй турган сөздөрүндү айтып алып, биздин эркектер баары сүйлөйт. Эркектер да сүйлөсүн. Эжекелерди аксакалдарды сыйласак, билер бүтүн аялдар сүйлөп атат. Оюңар кайсы Бүгүнкү болуп аткан ситуацияны көрдүңөр. Бул бүгүн эле эмес, 4 күн 5 күндөн бери болуп атат. 14 күнөн бери. Себеби дегенде бул кыздын бизге келиши незаконный болду. Бул кыз 2 жыл мурун приказ менен келгенде, анын документтерин карабастан, ошол жана Бакыт Секунов деген приказ чыгарып. Булар дагы ошол моментте мамлекетте жанагы министр каза болуп калып, ушу пытыр болуп аткан мезгилде приказ чыгарып берген. Бул Асандын айлекелиги. Эми дагы азыр келип туруп ушул мезгилде мына президент выборлор болуп, инаугурация болуп элек мезгилде дагы ушул нерсени чыгарып. Ошон үчүн азыр биздин коллективде дагы бул жөнө турбастан үйүндө 2ге бөлүп, менин үйүмө келип атат деп мисалы үчүн азыр коллективде эч ким туруп айта албайт, мисалы үчүн бардык. Бул дагы жалгыз. Өзүнө караштуу тияк-бияктагылар неме кылса керек, азыр мына соцсеттерде бүт эле фейктер коюп кетпеди. Ошон үчүн бул кыз биздин коллективге келип иштешке татыксыз билими да жетпейди. Мунун артында турган адам ушуну күтүп атат да, сен отурбай мен иштеп калам. Ал адамды да билебиз ким экенин. Ким экенин айтып биз эле эмес, Асан да. Кыргызстан билет. Силовой структуралар полный билет. Азыркы моментте бул амал өткөн. Мурун ушундай амал менен иштеп, биздин Кыргызстандын болотого отуруп калды. Эми бирок биздин маданиятка ушул адам келип алып жазуучу салып атат. Театрда да чугуп кубалап чыгышты. Музейге барып, музейде алып берди. Эгер жакшы болсо, кой ушул киши мени бизге жетекчи болсун деп иштетпейби эле. Мунун артында жаман турбайбы? Жаман иштер болуп атпайбы? Ошон үчүн. Анан эмне үчүн эми биздин коллективге келип алат? Бул жерде мына бизге мына 14-төн бери 13-14-төн бери. Ошонон бери биздин сабактарга ким жок? Ызычуу мына жерде. Келип алып эшикти такылдатат, келип мен отурам дейт. Мына правком отурат, завуштар отурат. Илгертен бери иштеп келген атактуу мугалимдерибиз отурат. Ушуларды көзгө илбей мен директор болсун. Бул директор болуп эмне кыла берет? Ушуга чейин эмнени көрсөт? Бардыгы кылган иштерин билебиз. Кескери жол менен келет. Заслугаларын да билет. Буну мен эле эмес, Бишкектен айтып атышат өзү. Кандай жол менен алды? Баары билет оны. Анан эми бизге келип алып ошондой адам бизге келип кантип директор болот? Мейли болупту келсин. Кана документ, эч баласы жокто. 3-курста маданият техникумда окуганда кантип бизге директор болот айнала. Мен дагы айтып коеюн. Мына бизче биздин министерство апелляционный неме сотко кайрылуу жасаган. Эгер ушунун чечими чыкмай сайын Самара келип отурбаш керек. Азырда отурганы закон туура келбейт.
Мына ушул чечим чыгып, биздин апелляционный сот немеси карагандан кийин анан ушулар чечим чыгаса анан Самара келип отуруш керек эле. Бул жагы да законсуз болуп калды. Ошону айтып коеюн. Өзүңүз тааныштырып кетесизби? Мен ушул Нияз Аласындагы окуу жайына кыргыз эл аспаптары бөлүмүндө мугалим болуп иштейм. Мен ушул азыркы ушул кырдаалда мен министерствого эле кайрылгым келип турат да. Эмне үчүн мына бир жумадан бери, бир жума болду. Ушундай интернет айдыңында резонанс жараткан мындай ызы-чууну неге реагировать этишпейт? Неге көңүл кош карап турушат бизге? Биздин болгон, биздин училищага болгон эмне үчүн Маданият министрлиги бир жума өттү, көңүл кош, кандай десем? Реакция жок. Чечилбей, кайдыгер карап турушат. Эмне? Угуп атышат, көрүп атышат. Почему бизде реакция жок? Көрүп атышат, угуп атышат. Канча уже резонанс жаратып атат мына интернет айдыңында. Туурабы? Мисалы бул жерде кече эжекелерибиз какшап, боздоп. Так, Муравьева Татьяна Николаевна, преподаватель общей культуры и образования. Я хочу сказать, что я работаю в этом коллективе 48 лет. И вы знаете, вот такого у нас никогда не было. Мы всегда жили в дружбе, в понимании, и мы надеялись, что так и будет. То есть музыканты — это очень тонкий народ, тонкая субстанция, которая несут любовь. Без любви здесь никак нельзя, понимаете? И вот когда нам назначают директора Самару, да, которая совершенно нам не подходит ни по каким рамкам, не только образование, человеческий фактор здесь важен. Понимаете, нам нужно коллектив, вот вице-премьер, который приехал, да, с Бишкека, он сказал, что это моя ошибка. А почему за его ошибки мы должны расплачиваться? Я думаю, это совершенно неправильно. Ошибки он должен. В Бишкеке сделали это, они должны исправлять эти ошибки. Почему коллектив страдает? Мы уже неделю не можем работать нормально. Нас трясет постоянно, как землетрясение, я не знаю. Пугает милиция. Вчера вот действительно с УВД пришли, к женщинам пришли, понимаете, большие такие амбалы. Это что такое? Нас пытаются запугать. Я хочу сказать, музыканты, вы знаете, удивительный народ, их не запугаешь. В принципе, мы пойдем до конца, наверное. Я вот думаю, что у нас коллектив, я вообще очень горжусь нашими преподавателями, Дараджан Маналдоровной, Тамары Мамаджанной, Чолбоной Джеке, Нурила Такуровна, Гульбара Самиевна, я хочу сказать, Максат Кужоевна, великолепные люди, как Алия. Тут, если каждого взять, Рахман Султанович, да тут у нас все молодцы, все пойдут на амбразуру и все поставят свою грудь, понимаете? Но почему, я не понимаю, почему вот этот товарищ, вице-премьер, сказал, что коллектив не выбирает? У нас вообще есть права, у нас же статс-секретарь, что мы без вас решаем эти дела, а нам с кем работать? Как нам работать? Ведь понятное дело, что коллектив тогда только процветает, когда он имеет достойного руководителя. У руководителя должно быть лицо, понимаете? И вот надо красиво, некрасиво пришла, но красиво надо уйти. Надо с пониманием уйти. И тогда уважение будет, я так думаю. Я вас люблю, ребята. Я думаю, что мы все равно будем держаться до конца. И хотелось бы, чтобы, конечно, нас поддержал Бишкек. Хотелось бы, чтобы все-таки мы победили. Все-таки как-то вот правовое повернулось к нам лицом. Не так, что вот безразлично им, кто у нас, кто с нами будет и кто пойдет с нами. А нам не безразлично. Мен да ушул жерде иштейм, орус эл аспаптар бөлүмүнүн мугалими иштейм. Мен дагы азыр биздин мугалимдер айткандай, мен дагы ушул министерство культура кайрылып кетер элем да, министргечи. Эмнеге ушунча күндөн бери ызы-чуу болуп атат? Бир жагы мындай көңүл кош мамиле кылып атышат да. Анан Самарага да айтат элем. Эми ушунча күндөн бери ызы-чуу кылып атат, кичине уялыш керек да. Эми кече кылган кылыгын карагыла. Түндөсү келип эшикти бузуп кирип. Эми бул вообще туура эмес да. Биз баардыгыбыз мугалимдер каршыбыз мисалы. Буга чейин билебиз Самаранын кандай адам экенин. Жакшы адам, ырчы катары сыйлайбыз, баарыбыз билебиз Самараны. Просто
билим деңгейи туура келбегенден кийин иште адам өзү уялыш керек болчу да. Министерстводон дагы чечим чыгаргандар иште караш керек болчу. Билим деңгээлин караш керек. Бул жерге иштей алабы, иштеп кете албайбы. Самара өзү дагы ойлош керек да. Самара дагы айылып келет эле. Мен ушул 14 бери болуп аткан ушу биздин көрүнүштөргө баарыңыздар куу болуп отурасыздар. Мен ушу министрдин штат катчысы келгенде эле биз ушундай суроо бердик да, сиздин өзүңүздүн кандай билимиңиз бар, музыкалык билимиңиз барбы деп. Ал айтты, менин музыкалык билимим жок, мен мэрияда тиякта биякта деди, бир ошондой нерселерди айтты. Анан мен айткым келет да, ушул маданият министрлигинде өздөрүнүн музыкалык билими жок, мындайча айтканда сабатсыз дейинби, кандай дейм, ошондойлор болуп турса, бизге дагы ошондой жетекчилерди түртүп атат да. Мен ушул жерден министрликке, ошо маданият министрине Нуржигит мырзага кайрылып кетет элем да. Ошо 14-төн бери биз 5 күндөн бери какшап атабыз. Биздин үнүбүздү эмнеге укпайт? Эмнеге жооп бербейт бизге? Ушунча мугалимдин бардыгы тагдыры барыберби? Биз ушунчалык өкүнүп ушу ички дүйнөбүз өтө кандай десем, тарып турган мезгилде азырчы. Ушу кадровый маселесин карабаса, бизде ушул нерсе уланып кете берет да. Самаранын кечээ биз берген интервьюларын көрдүк, бирок Самара үчүн мен Самарага айтат элем. Ушул кылгандарымдын бардыгы, мен сага кызым катары эле айтайын, ушул кылгандарымдын бардыгы уят да, уят. Жалгандын дагы бир мындай чеги болуш керек да, чеги менен сүйлөш керек. Бир 10 чакты эле мугалим мага каршы дейт. Могулордун бардыгы отургандардын баары сага каршы. Самара ушунчалыкка жеткирбей эле сен өзүң сыйын менен биринчи күнү келгениңде ушу мугалимдер сени жакшы кабыл алышып, өздөрүнүн каалоо тилектерин айтты. Мына биздин устат мугалимдерибиз отурат ушул жерде. Мен 25 жыл болду ушул жерде окуу жайдын бүткөнүмө. Биздин мугалимдерибиз жакшы өзүнүн каалоо тилектерин айтты. Кызы катары, кызым, биз сени сыйлайбыз, жакшы ырчысың, эстрада ырчысың, бирок сен биздин структурага туура келбейсиң деп. Ошондо эле эгер акыл болсо дейинби, жыйынтык чыгарса болот эле да, Самарачы ушунчалыкка жеткирбеш керек эле. Ушунчалык болдубу, биз аягына чейин турабыз. Биз Самараны директор катары кабыл албайбыз, коллектив. Саламатсыздарбы? Самарайым, саламатсызбы? Биз Клоквичиден. Саламатсыз. Жактан алсак болот да? Кандайсыз? Клоквичиден. Ооба. Мен Акипресс Ош. Биз алгач эле суроо берейин. Кечинде биякта милиция замок алмашырды директордон дешти, анан уже бүгүн келгениңизге чоң рахмат. Мындан кийин дагы сиздерден суранам, ошо келип биздин таланттуу жаш балдардын дагы ушундай калың элге таанылышына ушундай салымыңыздарды кошуп берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Бат-баттан чакырып турабыз, келип туруңуздар. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, мына приказ негизинде 15-январдан тартып мен бул жакта бардык банк жана финансы документтерине биринчи кол укугу менен штаттык тизимдин маймасы ылайык Ниязаловна Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директор кызматына калыбына келтирилсин. Мен бул жерде өзүмдүн мыйзам чегинде приказым бар. Бул жакта буга чейинки иштеп кеткен Нурлан Каримовдун кошотуу жөнүндө дагы бул мыйзам чегинде приказы бар. Жана ошондой эле бул соттун дагы чечими, өзүңүздөр билесиздер, бул жерде эч кандай неме жок. Жана ошондой эле бул биз мурун окуу жай күйүп кеткен 2018 жылы билесиздер, ал жакка окуганга такыр туура келбейт. Биз ошого байланыштуу өкүнүчкө карай азыр жатаканада окуп жаткан учурубуз. Ал эми жатакана кечки саат 10до жабылат. Бул жерде студенттер, кыздар, балдар, мугалимдер жашайт. Менин жетекчи катары саат 10до жабылат эшигибиз. 10го чейин келип текшерип, карап көрүп, караганга, текшергенге менин толук мыйзам түрүндө акым бар деп ойлойм. Жана ошондой эле мен азыр иштемин. Ошо 15-ден бери 3 күн бир аз коллектив ичинде түшүнбөстүктөр болуп, ал ким аркылуу болуп аткан, эмне себептен болуп аткандар дагы бардыгы такталды. Менде ошо WhatsApp'та, интернетте жаңы фейк аккаунттар, кандай провокация жүргөндөр тууралуу деле бардык маалыматтар бар. Кудайым буйрса бүгүн азыр иштерди кылып атып, түштөн кийин ал маалыматтарды чыгарам. Андыктан ошол бардыгы мыйзам чегинде иш кылып жатат. Азыр ким экенин бар деп атпайсызбы? Азыр ачыктай аласызбы ким экенин точно? Буга чейинки айтпай эле коеюн деген, буга чейинки ошол Нурлан Каримов, директор,
ошол биз Бишкекке барып келгенбиз. Биз министрдин приемунда болгонбуз, министрлердин стат катчынын кабинетинде болгонбуз, экөөбүз чогуу барып 13 январь бардыгын сүйлөшүп буга чейин мен соттошуп, сот процесси болуп жаткан учурунда эле Нурлан Каримов билет болчу. Жана ошондой эле ал кабинет коллективге эч кандай маалымат берген эмес. Өзүнүн ишке кеткендиги жөнүндө дагы маалыматтарды берген эмес. Ошондуктан мен дагы эле директормун, дагы эле мен иштеп жатам деп өзүнүн бийлигин колдонуп карагандай провокацияларды кылып, бул жерде эки арада эле мугалимдерди 2-3 топко бөлүп бир ушундай бир азыр мугалимдер 3-4 күндөн бери сабактары дагы сырыф болуп атат, биздин студенттер дагы окууга келип келбей ушундай бир өкүнүчкө карай бир жаман нерселер, көрүнүштөр болуп атат. Бирок азыр бардыгын түшүнүп алып, көптөгөн мугалимдер келип WhatsApp'tan жазышкандарын, кандай маалымат берилгендерин бардыгы мага өздөрү айтып жатышат. Үйгө да келип, ушундай болду эле, биз ушундай болуп калдык деп. Мен бул жерде мугалимдерге же башкаларга эч кандай таарынычым жок. Мен мугалимдерди ушунча сыйлайм. Анткени Ниязалы биздин окуу жайыбыз Кыргызстандагы эң мыкты окуу жайлардын бири. Мындан кийин дагы эң мыкты окуу жайлардын сапкашында болуп калат. Андыктан биз азыр эле силерге чейин биздин зам директор кирип кеткен. Биз ошол быйылкы өзүбүздүн иш-чараларыбызды, өзүбүздүн келечектеги пландарыбыздын бардыгын такташып, жана ошондой эле бөлүм башчыларына чакыргам. Кандай инструменттер, кандай бизде жетишпестиктер бар, ошолорду тактап, кадимки иш жүзүндө жүрүп жаткан учуру. Азыр Самарайым, азыр сиз айтып кетпедиңизби, мен үйүмө чейин келип деп атпайсызбы? Негизинен бул жерде канча мугалим иштейт, анан сиздин үйүңүзгө ошондой эле канча мугалим барды да. Бул жерде азыр биз жыйындар залында азыр профсоюздук өздөрүнүн жыйналышын кылып атышат. Сизди биз директор катары кабыл албайбыз деген. Ошондо азыр биз бул жакта биз 20дан ашуу мугалимдерди көрүп атабыз да, андан ары алар жумушка келбегендер деле бар деп атышат да. Ошондо сизге канча мугалим сизге кайрылды бизди ошондой провокация кылып атат деп атпайсызбы? Анан ал жерде биз директорду көргөн жокпуз да ал жерде. Мугалимдер азыр ошол мугалимдер бул араларында деле отурат. Бул жакта эмне болуп сүйлөгөндөрдүн, ким эмне дегендердин бардыгын WhatsApp'тан мага жөнөтүп атышат. Биз кээде оюбузду ачык айта алабыз, кээде айта албайбыз. Анткени биз Нурлан Каримовдон коркобуз, ал бизге дагы эле директормун деп айтып атат деп ушундай бир 20-30 мугалим колдойбуз. Ушуну өзүнүн пикирлерин айтышты. Студенттер дагы колдоп. Канча мугалим иштейт ошондо? Таксы. Бул жерде так мугалимдердин санын айтам, ошол 93 мугалим иштеген. Азыр дагы бир суроо да, азыр мугалимдер массалык түрдө иш таштайбыз дегендей болуп атат. Эгер иш таштай турган болсо, сиздин кадамыңыз кандай болот? Иш таштайбыз, бардыгы массалык андай Бийкирээк сүйлөйбүзбү бул жакта? Бардыгы андай массалык таштайбыз деген жок. Айттым го, ошол үйгө дагы келип, андай WhatsApp'тан биз көчөдө жолугуп ушундай бир эмелерди болуп атабыз, иштейбиз, колдойбуз. Бизге жаңылануу керек, бизге жаңы имарат керек, бизге жаңы реформалар керек, бизге эң ошол Ниязалынын жакшы жагына оошубуз керек деп колдоп жаткан масымдуу коллективдер бар. Азырда наркы профсоюзда жыйындар залында топтолгон мугалимдер эгерде жумуш таштаса, сиздин кадамыңыз кандай? Эгерде сиздин директорлукка келишиңизге нааразы болуп өздөрүн жумуш ордун таштаса? Ошол бардыгы мугалимдер таштайбыз деген жок. Арасында ошол атайын бир провокация кылып Нурлан Каримовдун немеси менен болушу мүмкүн, бирок бардык мугалимдер таштайбыз деген жок. Колдоп иштейбиз, жаңыланабыз деп ушундай колдоп жаткан мугалимдер да абдан көп. Geçersiniz biraz geçip alıp tüm okya boyunca çaysanız da tüm işte buzukilde uşun tükün var. Buzukilde hakkında kılıplar oldu degen kirleri de tuttu uşunday. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Бирим телеканалынын жалпы көрөрмандары. Кечиндеги окуя боюнча өзүңүздөр билесиздер, 15-январдан бери ошол соттун чечими менен, министрдин приказы менен мен өзүм мыйзамдуу ошол директор катары жумушка чыкканмын. Өкүнүчкө карай ошол мурдакы директорубуз Нурлан Каримов интервьюга чыкканда башкача сүйлөп, бирок сахна артында башкача кадамдарды кылып, ар кандай провокацияларга барып, ушундай бир иштерди кылганына байланыштуу ушундай бир түшүнбөстүктөр болуп жатат. Эми бул закондуу ченемдүү эле көрүнүш, анткени ар бир жерде ушундай окуялар болот. Башында мен ойлойм, мугалимдер менен тил табышып кетем. Алар менен буюрса жакшы чоң мыкты проекттерди, мыкты ийгиликтер бардыгы алда деп ойлойм. Жана ошондой эле мен 15-январдан баштап бул жакта бул жер
жатакана биздин окуу жай күйүп кеткен, өзүңүздөр билесиздер, окууга жараксыз биздин эмне деген инструменттер баардыгы күйүп кеткен. Ошондуктан биз жатаканада окуп жатканыбызга байланыштуу жатаканабыз саат 10-да жабылат. Бул жерде мугалимдер, студенттер жашайт, аларды келип жетекчи катары келип карап көрүп, анан өзүмдүн кабинетимди ачып иштегенге мен толук акым бар, укугум бар, мыйзам түрүндө баардыгы туура. Мына ошол эмелерди көрүп алсаңыздар болот. Бул жакта кааласаңыздар мына тартып алыңыздар, жакын 15 январдан баштап. Күндүзү деле милициялар менен келип кирди деген сөздөр болуп атат да. Милицияларды мен чакырган жокмун. Бул жактан чалуулар болуптур. Ал эми биздин мыйзам ички иштер биздин кызматкерлери чалуу болсо келет. Ал эми мен өзүмдүн жеке тарабымдан эч кандай аларды чалып, же болбосо алдыма алып келип ушундай кылган жерим. Мен интернетке туура эмес маалыматтарды чыгарып атат, мугалимдердин үстүнөн арыз жазды андай деп. Мен мугалимдерди абдан сыйлайм. Алар эң мыкты дасыккан өзүнүн тармагындагы мыкты мугалимдер иштейт биздин жамаатта. Мугалимдерди эмес, ошол Нурлан Каримовдун үстүнөн жаздым. Анткени 15 ошо январь күнү мага кабинеттин ключун баардыгын закон ченемдүү өткөрүп бербестен кабинетти ачык таштап, бул деген мамлекеттин мүлкү, бул жер менин да үйүм эмес, Нурлан Каримовдун да үйү эмес. Ал мыйзам шегинде буларды аткарып, жаап, күрүштү адамдын колуна тапшырыш керек. Ал эмне кылды? Ачык эле таштап кетип калды. Ошону таштап мен ишиме тоскоолдук кылганына байланыштуу жана ошону эле печатьти бекиткени үчүн мен каяктан билем, мүмкүн аркандуу число менен бир документтерди кол коюп жаап жаткандыр. Бул жерде бир башка дагы бир сырлар, оюндар болушу мүмкүн. Аны акырындап тактайбыз. Акыркы 3 жылга буюрса текшерүүчүлөр келип атат. Бүгүнөн баштап түшөк болуш керек. Акыркы окуу жайдын 3 жылдык баардык ишмердүүлүгүндө ошол комиссия түшүп атат, текшерип баардыгыны мен өзүңүздөр билесиздер, интернет булактарынан да чыгарып турам. Ал эми Комиссия кайсы тараптан келип атат ушул? Кайсы органдан? Ошо келгенде өзүңүздөр билесиздер. Азыр сиз айтып атпайсызбы, комиссия келип атат деп? Ошол кайсы? Ар бир эмелерде, ишканаларда комиссиялар келип текшерип, мамлекет тарабынан эме болот, ошондой эле бул жакта дагы текшерилет. Нурлан Каримовдун да ушундай эки жүздүүлүгүнө, ушундай бир кадамдарына өзүнчө бир баа берилет деп ойлойм. Ошол менен баш кесепчини Нурлан Каримовду, кадрлар бөлүмүнүн башчысыны ошол менен ишине тоскоолдук кылган үчүн арыз жазганы туура. Мугалимдерге жазган. Арызды кайсы органга жаздыңыз? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз, тактап. Шаардык милицияга. Деги азыр баары тоскоолдук болуп атат да, тоскоол болуп атат. Мындан кийин дагы кандай кадамдарды жасайсыз эгер дагы ушундай улана берсечи? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, иштеп атам. Көптөгөн басымдуу мугалимдер келип, биз иштейбиз, жаштар иштейбиз. Биз жаңыча нерселерге, реформаларга барабыз. Эң биринчи биздин максат ошо окуу жайдын өнүгүшү деп өздөрүнүн сунуш пикирлерин айтып жатышат. Бизге мындай инструменттер, бизге мындай көптөгөн жетишпестик жактарын жазып, сметаларды алып келип, мугалимдер тыгыз иштешүүдөбүз.